Кош бойлуу аялдар өзүнүн жана курсагындагы наристенин ден соолугун сактоо үчүн ар кандай иштерди аткарышат. Кээ бирөөлөр кош бойлуу аялдар такыр кыймылдабаш керек деп айтышса, кээлери тескерисинче алар көп кыймыл жасоосу керек дешет. Медицина илиминин акыркы жыйынтыктары боюнча аялдар кош бойлуу болгон күндөн төрөгөнгө чейин ар түрдүү дене тарбиялык кыймылдарды жасоосу керектиги аныкталган. Ар ким ар кандай дене тарбиялык көнүгүүлөрдү жасайт. Мисалы, отуруп туруу, желденген чоң шарлардын үстүнө секирүү жана башка ушул сыяктуу көнүгүүлөр абдан көп. Ал эми мусулман дарыгерлер кош бойлуу аялдар үчүн намаз окуудан өткөн дене тарбиялык көнүгүү жок экендигин айтышат. Намаз окуган учурда адамдын кыймылдоого тийиш болгон мүчөлөрүнүн баары кыймылга келет. Айрыкча кош бойлуу аялдар үчүн зарыл болгон отуруп туруу, башын тизесине жакындатып, муундардын ийил чээктигин күчөтүү, жамбаш сөгү менен омуртканын кыймылын жакшыртуу сыяктуу бир канча көнүгүүлөр намаз ичинде аткарылат. Намазды такай аткарган аялдын жүрөгү жакшы иштеп, кан айлануусу өз калыбында жүрөт жана ашказандын тамак сиңирүүсү жакшырат. Булардын баары курсактагы баланын толук кандуу жетилүүсүнө шарт түзөт. Мындан сырткары, намаз учурунда жатындагы бала энесинин жүрөгү аркылуу бейпилдикти алып, өөрчүүсү жеңил болот. Демек, урматтуу аял заты, бала жакшы жетилип жана төрөт жеңил болуусу үчүн сөзсүз эле шарды минип алып секирүү же атайын дене тарбиялык көнүгүүлөрдү жасоонун кажети жок. Болгону 5 убак намазыңызды өз убагында окуп, жараткандан ыймандуу перзент берүүсүн сурануу жетиштүү болот.